Бардык көрүүчүлөргө салам. 3-сабактын темасында англисче сүйлөм түзгөндү үйрөнөбүз. Англис тилин үйрөнө баштаганда көп учурда биз грамматика темаларын жана сөздөрдү өзүнчө жаттайбыз. Бирок андан кийин бизге сүйлөм түзүп, сүйлөп кетүү кыйын болуп калат. Эмнеге? Анткени сүйлөмдөрдү биз кыргыз тилинде кандай сүйлөсөк, ошого жараша түзүп алабыз. Бирок англис тилинин сүйлөм түзүүдөгү сөздөрдү жайгаштыруу өзүнчө эрежеси кыргыз тилине караганда айырмаланып турат. Бул мисалды карап кетсек, мен мектепке барам. Бул жерде этиш сүйлөмдүн аягында турат. I to school go деп айтсак, туура эмес болуп калат. I go to school. Ким, мен, эмне кылды? Go каяка? To school. Демек карасаңыздар, сүйлөмдөгү сөздөрдүн жайгалышынын айырмачылыктары бар. Демек бүгүн азыр биз негизги сөздөрдүн сүйлөмдөгү жайгашуу эрежесин же базалык формуласын эстеп калууга аракет кылабыз. Асан goes to work by bus. Эгерде ушул сүйлөмдү кыргызча айтсак, Асан жумушка автобус менен барат. Демек Асан каяка, эмне менен, анан эң аягында барат. Этишти аягына коебуз. Ал эми англис тилинде кыйла оңоюраак. Ким Асан эмне кылды, каяка барды, кантип барды. Этиш кимден кийин, Асандан кийин турат. Демек, бул эки элементсиз сүйлөм англис тилинде түзүлбөйт. Ким, эмне, subject, баяндалма, жана ал эмне кылат, verb, же кыргызчага тургондо баяндооч. Этиш. Мисалы: Bank opened, банк ачылды. Taxi comes, такси келет. She works, ал иштейт. She works at school, ал мектепте иштейт. Эгерде кыргыз тилинде ал мектепте анан иштейт аягында турса, англис тилинде ал иштейт андан ары каякта, эмнеге жана башка сүйлөмдөгү сөздөр кетет. Байкасаңыздар, биз бара-бара сөздөрү көп болгон сүйлөмдөрдү түшүнүп кура баштайбыз. Кийинки сүйлөм: I like apples, I cook food. Ким, эмне, баяндалма. Андан кийин баяндалма эмне кылат, баяндооч. Анан кылат эмнени же кимди. Мисалы, I like apples, I cook food. Кыргызчага отурсок, мен тамак жазайм. Тамак ортосунда турмак, жазайм аркасында турмак. Англис тилинде мен жазайм тамакты. Эгерде сөзмө-сөз которсок. Ал эми байкасаңыздар, сүйлөмдү дагы татаалдаштырып кетсек, Асан gives me his number. Асан мага өзүнүн телефон номерин берди. Ким? Асан эмне кылды? Gives кимге? Мага эмнени берди? His number өзүнүн номерин берди. Асан gives me his number. Байкасаңыздар, баяндооч менен баяндалма дайым бирге кетет. Кийинки сүйлөмдү байкасаңыздар, баяндалма, баяндооч, толуктооч жана аныктоочту кошуп сүйлөм түзөбүз. Мисалы, аныктооч кандай, кантип деген суроого жооп берет. Music makes me happy. Эмне? Music эмне кылат? Кылат. Кимди? Мени. Кандай? Happy. Музыка мени бактылуу кылат. Police helps people fast. Милиция адамдарга бат жардам берет. Ким? Police эмне кылат? Жардам берет. Кимге? People. Кандай? Fast. Бул жакта happy менен fast сөздүн аягында турат, анткени ал этишти сүрөттөп жатат, Бактылуу кылат. Бактылуу кылат. Кандай кылат? Бактылуу кылат. Адамдарга кандай жардам берет? Бат жардам берет. Ал эми байкасаңыздар, кээ бир сүйлөмдөрдө кандай жана кантип деген суроого аныктооч жана бышыктооч экөө тең суроого жооп берет. Бирок алардын сүйлөмдө жайгалышы башкача болот. Кандай? Мисалы, she cooks good. Ал тамакты жакшы жазайт. Кандай жазайт? Жакшы жазайт. Демек, бул жерде good бышыктооч болуп эсептелет. Эмнеге? Анткени бышыктооч этиштин кыймыл аракетин баяндайт. Жазайт кандай? Жакшы. Кандай жасайт? Демек, баяндоочтон кийин турат. Ал эми
She cooks good лагман болсо, кандай лагман? Бул жакта good жакшы деген сөз cooks'ту эмес, лагманды сүрөттөп жатат. Кандай лагман? Жакшы лагман. Демек, эгерде аныктооч эмне деген суроого жооп бере турган баяндалманы сүрөттөсө, демек андан биринчи турат. She cooks good лагман. I'm a good teacher. Мен жакшы мугалиммин. Fast food. Тез тамак. Кандай эмне? Кандай тамак? Жаңы теманын эрежелерин эстеп калуу үчүн тест тапшырманы аткарганга аракет кылып көрүңүз. Тапшырмада сөздөрдү туура иретте коюп, сүйлөм түзгөнгө аракет кылыңыз. Демек, биринчи сүйлөм. Name Улан, my is. Менин атым Улан. My name is Улан. Сиздин атыңыз ким болсо, ошол атыңызды кое бериңиздер. Экинчи. In live osh I. Мен Ошто жашаймын. Баяндалма биринчи кетет, демек I эмне кылам? Live каякта? In Osh. Үчүнчү сүйлөм. Good I speak Kyrgyz. Мен кыргызча жакшы сүйлөйм. Баяндалма биринчи кетсе, демек эң туура I speak good Kyrgyz. Же I speak Kyrgyz good деп айтсак деле болот. Анткени мен жакшы кыргызча сүйлөйм, же мен кыргызчаны жакшы сүйлөйм. Төртүнчү сүйлөм. They work every eye. Сүйлөмдү көрүңүз. Демек I work every day. Мен күн сайын иштейм. Бөлүп көргөнүңүзгө рахмат. Англис тили 5 мүнөттө каналына жазылып, кыска, түшүнүктүү жана жума сайын англис тилин үйрөнүп туруңуздар.